Комедиябы, коркунучтуу тасмабы же драмалообу, кайсыл жанрдагы тасманы көрбөңүз, жакшы кинонун жаралышы үчүн анын негизги принциптери сакталышы шарт. Албетте, кино биринчи кезекте искусство болгон үчүн ал ар кандай формада жаралышы мүмкүн. Ошондуктан кинонун принциптерин сөзсүз аткарыла турган эрежелер эмес, көбүн эсе багыттамалар катары кабыл алган туура болот. Ошентсе да бул видеону көргөндөн кийин IMDb же Кинопоиск сыяктуу платформалардагы эң мыкты тасмалардын тизмесин карап чыксаңыз, түрдүк, стилдик, тилдик сыяктуу толгон токой айырмачылыктар болгону менен баары бир деле негизги принциптер кандайдыр бир деңгээлде сакталганы байкалат. Мындан тышкары, бул тизмелерде кыргыз тасмалары дээрлик жок экенин да байкайсыз. Көпчүлүк көрүүчүлөр азыркы кыргыз киносу тузу жок комедиялар менен толуп кеткенине нааразы. Мисалы, Чайки Зайки сыяктуу тасмалар көбөйүп, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев өңдүү улуу режиссерлор негиздеген кыргыз кереметинин мурасы бүгүнкү күндө майдаланып кеткенин моюнга алуу керек. Бирок бул айтканыбыз кыргыз киносу толугу менен эле начарлап кетти дегенди билдирбейт. Бүгүн биз силер менен кинонун принциптерин түшүнүү жана так сактоо менен таланттуу режиссер Руслан Акун өз учурунда эң көп киреше алып келген гана эмес, сапаты жагынан да татыктуу болгон Салам Нью-Йорк тасмасын кантип тартып чыкканын талкуулагыбыз келет. Салам, Нью-Йорк. Эгер аватарды кыскача сүрөттөй турган болсок, бул адамзат менен Нави аттуу бөтөн планеталык элдин күрөшүндө мурдагы деңиз жөө аскеринин ички дүйнөсү өзгөрүп, Навилердин маданиятын, баалуулуктарын, руханий дүйнөсүн түшүнүп, алардын тарабына өткөнү көрсөтүлгөн. Ал эми Звездные войны тасмасындагы Дарт Вейдердин образы болсо, жакшы адамдын кайгылуу тагдыры жана анын караңгы күчтөр тарапка өтүшү тууралуу болгон. Ал тургай, сыртынан караганда эч бир адамдык сапаттарга ээ болбогондой көрүнгөн Джеймс Кэмерондун Терминатору да фильмдин жүрүшүндө өзгөрүп, адам өмүрүнүн баалуулугун түшүнө баштайт. Кинодогу эң биринчи жана маанилүү принцип катары каармандын ички трансформациясы же башкача айтканда анын өзгөрүүсү саналат. Фильмдин башында биз башкы каарман Баатыр менен таанышабыз. Анын кыялы Колумбия университетинде окуп, юрист болуу. Ал бейкапар, аңко жана үмүткө толгон жигит болот. Биз да башкы каарман менен кошо назарыбызды бир аз жоготконсуп, Нью-Йорктун кооз көрүнүштөрүнө суктанып, фильмди көрүүнү улантабыз. Бизди сылык таксист, фастфуд кызматкери жана студент кыз тосуп алышат. Университеттин ичинде чакан экскурсияда өткөрүлөт. Фильм Нью-Йоркту дүйнөнүн борбору катары көрсөтөт. Бул образ ошол жерде жашоону кыялданган, ушул шаар жөнүндө түрдүү тасмаларды көрүп чоңойгон муун үчүн абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө да көптөгөн адамдар ошол кыялдардын артынан түшүп, өздөрүнүн Америка кыялын издеп, ал жака карай жол тартышууда. Фильмдин жүрүшүндө башкы каарманды эсине келтирген, биринин артынан бири келген кыйынчылыктар жарала баштайт. А дегенде өзүнүн шалакылыгынан улам жүгүн жоготот. Андан соң Баатырды түн ичинде уурлар да тонойт. Мунун баары аз келгенсип, фильмдин баш каарманына көмөк көрсөтүүгө сөз берген таекеси эң зарыл учурда аны жалгыз таштап байланышты үзүп кетет. Вы же сами меня сюда позвали, обещали оплатить контракт. Батыр, я срочно уезжаю в Европу. Европа? В Европу? Да, меня туда перевозят. Да к тому же у меня нет таких денег, чтобы оплатить твой контракт. Мына ушул жерден каарман биринчи жолу трансформацияга башкача айтканда өзгөрүүгө дуушар болот. Анын чоңое баштаганына күбө болобуз. Эми жашоо үчүн, кыялын ишке ашыруу үчүн өзү гана жооптуу экенин түшүнө баштайт. Мындай жагдай ар бирибиздин башыбыздан бир аз болсо да өткөн. Ошондуктан көрүүчү да башкы каарман менен кошо кичине болсо да ички өзгөрүүгө туш болот. Бирок ал учурда Баатыр бейкапар жүрбөсө дагы өзүнө болгон ишенимин толук жогото элек. Түңүлүү сезими Баатырга ата-энесине чалган учурда келип, аларга чындыкты айтууга даремети жетпей, баарын өз колуна алууну чечет. Долетел? Жакшы, рахмат. Хорошо. Ооба, жеттим. Өзүңөр кандайсыңар? Да, все хорошо. Айдар встретил? Ооба. Да, Айдар Байке встретил. Как ты живешь? Хорошо? У него квартира прямо на берегу океана. Все так красиво. Как ты там, не голодаешь? Только что поели с ресторана.
Алгач, ал күндөп-түндөп иштеп, башында жөн эле акча топтоп мекенине кайтуу максатын коёт. Бирок бара-бара өз кыялы үчүн күрөшүү жолун тандайт. Бирок трансформация өзүнөн өзү эле боло бербейт. Көбүнчө ага башка адамдар түрткү берет. Көчөдөгү барабанчы Баатырга азыр да кыялдын артынан барууга кеч эмес экенин көрсөтөт. Борись за свою мечту, чувак. You tell me. Ты мне говорить. You бомж. Ты бомж. You sleep streets. Ты спать, You no улица. house. Ты нет дом. Yeah, it's true. Да, это правда. But all I need, Но все, что мне is my нужно, music. это моя музыка. И там, в It's my городе, dream, man. я борюсь каждый день. And I fight for it every Каждый day. божий день. Ал эми кокусунан жолугушуп калган Нью-Йорктогу кыргыздар ошол ишенимин бекемдейт. Своих в беде не бросаем. Обязательно поможем. Баатыр жашоосун өз нугуна салып, университетке тапшырат. Тасманын жүрүшүндө ал өз сүйүүсүнө жолугуп, окуусун ийгиликтүү бүтүрүп, кыялданган жумушуна да орношуп жетишет. Бирок бул сапардын акырында аны күтүп турган акыркы эң чоң трансформация болот. Атасын жер сатууга макул болбогону үчүн кармап кетишет. Ошондо Баатыр негизги чечимин кабыл алат. Ал өз мекенине кайтып, алган билимин өз элинде адилеттик үчүн колдонгусу келет. Ушундай узун жолду Баатыр менен кошуп асып, биз дагы өзгөрүүгө туш болобуз. Кээ бирибиз барабанчынын сөздөрүнөн шыктанып, кыялдан баш тартпоону чечебиз. Кимдир бирөө анчейин терең эмес кабыл алып, бирок баары бир бул тасманы көргөн ар бир адам аз болсо да өзгөрөт. Бир топ көрүүчүлөр бала кыял мүнөзүнөн чыгып, Баатыр менен кошо чоңоёт. Эгерде фильмдеги каармандар кандайдыр бир өзгөрүүгө дуушар болбосо, кино маңызы жоктой сезимдерди жаратат. Кино көрүп жатканда, экрандагы каарман өзгөрүп жатса, кино тили жана көркөм ыкмалар аркылуу биз да өзгөрүшүбүз керек. Кино тили демекчи, кино деген сөздү укканда, А дегенде көз алдыбызга кадр, андан кийин гана үндүк коштоо келет. Кино визуалдык искусство болгондуктан, көрүүчүнү үндүк коштоого караганда көбүрөөк визуалдык чечимдер терең таасирлентип шыктандырат. Ошондуктан кинонун экинчи маанилүү принципи болуп, айтып бербей, көрсөт принципи саналат. Бул принцип фильмдин визуалдык чөйрөсүн ачык штрихтер, детальдар жана символдар менен байытууну көздөйт. Мунун жардамы менен көрүүчү автордун ниетин жана анын эмнени айткысы келгенин түшүнө алат. Көпчүлүгүбүз Өкүл ата тасмасындагы Дайан Китан жана Аль Пачинонун баарлашуусун эстей албашыбыз мүмкүн. А бирок фильмдин акыркы кадрларындагы аялынын көз астында иш бөлмөсүнүн эшигинин жабылышы Аль Пачинонун жеке жашоосунан баш тартып, толук өзгөрүүгө дуушар болгону түбөлүк эсибизде калат. Ал эми салам Нью-Йорк тасмасынын алгачкы кадрында дал ушундай өзгөрүү көрүнүшүн байкайбыз. Ал жакта Баатыр атасынын саатын колуна тагынганын көрүүгө болот. Фильмдин жүрүшүндө бул саат ижараны төлөө үчүн сатылып, ээсин алмаштырып, жана акырында Баатырдын ал саатты өз мекенине кайтуу алдында сатып алуусуна күбө болобуз. Режиссер бул детальга өзгөчө маани берет. Бул саат баш каарман үчүн абдан маанилүү. Себеби аны Баатырга атасы белек катары берген. Ал кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүүнүн символу болуп саналат. Ал алгач саатты сатуудан баш тартып, бирок ата-энеси менен сүйлөшкөндөн кийин ал акыбалынын оор болгонун түшүнүп, өзүнүн бала кыял мүнөзү менен коштошкондой таризде саатын сатып жиберет. Ал эми акырында өз мекенине кайтууга байланыштуу оор чечимди кабыл алып жатып, учурунда сааты менен кошо соодаланып кеткен ата-бала мамилесине тиешелүү үзүлгөн байланышты калыбына келтирген таризде, ал саатты кайра сатып алуу менен укмуштуудай карьеранын ордуна үй бүлөсүн тандап кетүүсүн көрүүгө болот. Баш каармандын эмоциялык абалы жана анын өзгөрүүсүнө байланыштуу маалыматты бизге режиссердун түстөрдү орунду колдонуусу берет. Эгер көңүл бурсак, бир эле локация ар кайсы учурда ар кандай түстөргө боелгону байкалат. Биринчи учурда Баатыр көйгөйлөр менен кагылышкан эмес, ал эми экинчи учурда анын тынчсыздануусу пайда боло баштайт. Дагы бир канча мисалдарды талдап көрөлү.
Фильмдин башталышында камера Баатырды ылдыйдан тартып, чоң шаардын фонунда өтө кичинекей экенин анын жогору жакты карап туруусу аркылуу көрсөтүлөт. Ал эми фильмдин акырында баш каарманыбыз кандайдыр бир деңгээлде ийгиликтерге жетип, шаарды багындырган сымал аны жогорудан көрүп турганы чагылдырылат. Ошондой эле айтып бербей көрсөт принциби экспозициялоодо да маанилүү милдетти аткарат. Ал кыска хронометраждын шартында фильмдин ичиндеги каармандардын жашоосун байытат жана ачыктап берет. Бул принциптин жардамы менен Нью-Йорктогу кедейчилик жана коомдун аярлуу катмары көрсөтүлөт. Ошол эле учурда бул көрүнүштөр шаардын романтикасын жагымдуу плакаттар менен чагылдыруу аркылуу баяндалат. Ошондой эле Брайтон Бичтеги жашоо үчүн күрөш, мекендештердин баатириндеги камкордук чөйрөсү, өз ара түшүнүшүү жана колдоо менен коштолот. Мындан сырткары, башкы каарманыбыздын кандай шартта өсүп чоңойгону, Баатырдын үй бүлөсүн тааныштыруу аркылуу дагы да тереңден ачыкталат. Руслан Акундун айтуусу боюнча, бул фильм чыныгы жашоодон алынып тартылган. Бирок бул жеке бир адамдын жашоосу эмес, бир канча адамдын жашоосунун негизинде чогултулган образ. Ошентип Баатыр сырт жакка кеткен мигранттардын жашоосун эле эмес, Бишкекке көчүп келген ички мигранттардын дагы тагдырын чагылдырат. Фильмдин ар бир кадры кыргызстандыктардын чыныгы жашоодогу кызыктуу жана жандуу окуяларын көрсөтүү менен бирге, чыныгы турмуштук жагдайларды да баяндайт. Ошол эле салттуу коомдо калыптанган Баатырдын алгачкы рет квир коомчулугунун өкүлү менен кездешүүсү. Come on in. Ну then. тогда проходи. Жок, өзүң эле. Нет, Go. ты сам Are проходи. you sure? Уверен? Же болбосо биз үчүн жакшы тааныш болгон коркутуп үркүтүүлөр. Жаль, что мы не в Кыргызстане. И мне жаль. Жада калса ушундай дагы кадрлар көрсөтүлгөн. Мистер, maybe может быть, we'll мы do it in Kyrgyz way. решим по-нашему? What way? Это как? Кыргызстан, кыргызча. Может, Money. за маленькое спасибо? Делай по-вашему в своей стране. Еще раз подойдешь с таким предложением, будешь говорить с копами. Это называется взяткой. Авторлар ачуу чындыкты чагылдырып берүүдөн качышкан эмес. Кээде жай баркат сүрөттөө анча деле оригиналдуу эмес, динамикалык кадрлар менен коштолот. Мисалы, жумушка орношуу үчүн жарышуу кадрлары, же болбосо бардык эле фильмдерде колдонулуп келген тездетилген кадрлар. Ал эми кээ бир учурларда тескерисинче ошол эле тездетилген кадрлар эстетикалык жактан жагымдуу берилет. Ага барабанда же шахмат ойноо учурундагы кадрлар мисал болуп бере алат. Шах! А кээде болсо, көрүктүү визуалдык тапкычтыктар баш каармандын жашоосунун жогорку темпте жана динамикалуу болгонун айгинелейт. Нужны слова, важны слова, поверь, и открою эту дверь. Я знаю, выпадает шанс одному из стаи, все встает на свои места. Я шел и пришел час, моя вошел, поверь, я достучался в эту дверь. Я знаю, никогда не был успех так сладок, забудь навсегда. Көп учурда режиссерлор жагымсыз нукта көзгө урунган кадрлык өтүүлөрдү колдонбоо маселеси үстүнөн иштеши керек. Салам Нью-Йорк тасмасында бул маселелер толук кандуу чечилген эмес. Эгерде Баатыр жана анын жакындарын көрсөткөн кадрлар жогорку деңгээлде иштелип чыккан болсо, Мои родители фермеры. My parents are farmers. Бишойдо калтырып кеткен жүгү менен Юлиянын жолугушуусун эскерткен учур. Да, свидание — это святое. 5 часов. Чемодан. Жана Баатырдын Эриканы эстөөдөгү кадрлар жасалма сыяктуу көрүнүп калганы көзгө урунат. Эрика. Бирок эң кызыгы толук иштелип чыкпагандай сезилген кадрлардагы кыргыздын жан дүйнөсүнө жакын болгон сезимдерди жаратат десек жаңылышкан болбойбуз. Фильм жаралып жаткан учурда дээрлик бардык актерлор кеңири калкка таанымал эмес болгон. Режиссердун айтуусунда белгилүү актерлордун артында бекитилип калган кээ бир образдар фильмдин туура кабыл алынышына тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Ошондуктан актерлорду тандоо учурунда Руслан Акун атайлап артыкчылыкты эл арасында таанылбаган аткаруучуларга берген.
Айтып бербей көрсөт принцибинин алкагында жогоруда айтылган бардык мисалдардан сырткары Салам Нью-Йорк тасмасынын акырында актерлор ролдорду дагы да жакшы аткарып калгандай сезимди жаратат. Алар фильмдин жүрүшүндө профессионалдык жактан өнүгүп, образга сүңгүп кирип, айтып бербей көрсөт принцибин дагы да көбүрөөк чагылдыра баштагандай таасир калтырат. Да, это не проблема, для этого дядя здесь есть. Он обещал помочь. Да-да, магистратура права. Вы что, знаете русский? Да-да, всю жизнь мечтал проучиться в колумбийском и стать адвокатом. Это просто сюрприз какой-то, я с удовольствием. А вы хорошо поищите. Может, найдете? Например, на своей руке? Айдарбайке, пойдемте с нами. Я вас познакомлю с друзьями. Бул болсо бизди акырындап 3-чү маанилүү принципке алып келет. Бул каармандарга жан тартуу принциби. Фильм каармандарга болгон жан тартуу, эмоция жана сезимдерин жаратышы керек. Бул болсо ал кинону көрүүчүлөр эмнеге көрсүн. Бул алкакта Салам Нью-Йорк тасмасы талашсыз түрдө жогорку деңгээлде. Патриоттук сезимди ойготкон фильмдин элементтери. Туура тандалган музыкалык коштоолор кинодогу жогорку эмоционалдык маанайды жаратат. Вечер, фонари горят и звезды вторят им на душе. Я знаю, выпадает шанс одному из края, и все встает на свои места. Пусть мечты уносят тебя далеко, на крыльях вдохновения так высоко. Өзгөчө Каныкейдин аткаруусундагы Садагам чыгармасы айырмаланып турат. Биздин баштан нелер гана өттүгүн, сезимдерге нелер гана чөктүгүн. Жуугин жолдор узак бешчили, бүгүнгүндө апаң жаккандан бести. Бирок албетте эң күчтүү эмоцияларды каармандардын өзлөрү чакырат. Турмуштун оорчулугуна карабай, бала кыял мүнөзүн жана тамашагөйлүгүн сактап калган. How long are you staying here? Сколько здесь пробудешь? Yes. Okay. Чули, төкөлдөшкө? Ничего себе, Токельдош. Береги себя. No arrest me. Вы не арестовать меня? О, кто Момпося? Я Момпося. Жана бара-бара акылмандык жана тапкычтыкка ээ болгон баатырга А что я скажу родным? Скажу, что я вот так вот бедствую. Язык не повернется. Айдарбайке, пойдемте с нами. Я вас познакомлю с друзьями. Let one brother Пусть один из братьев разделит все имущество поровну, into two parts, как он считает as he справедливым. thinks it's fair, А while второй the брат second one должен выбрать ту часть, которую to захочет. choose any part he wants. Thus, Таким образом, they won't have у a них не reason возникнет причин to обвинить blame друг each друга other в for обмане. deception. карама-каршы келген каармандар салыштырылат. Өксүктүк комплекси менен жабыркаган жана ошол эле учурда өзүн маанилүү көрсөткүсү келгендер. 10 лет назад я сам начинал с мытья посуды. А вот теперь смотри. Я менеджер всего этого. Но ты же хочешь быть таким, как я? Эки жүздүү жана текеберлер. Okay, thank Спасибо you, все равно. Have a nice day. Хорошего дня. Көрө албастар. Их сын в Америке купается в долларах, а они Поехали. последнюю корову соседки крадут. Не стыдно ли? Алгач негативдүү эмоцияларды чакырган, бирок бара-бара түшүнүү менен мамиле кылынган жана кечирилгендер. Прости, что кинул тебя. Бывает. Уже 10 лет здесь, а толком ничего не успел сделать. За 10 лет толком даже английский не выучил. Вот и стал побегушкой на Брайтон-Бич. Өзүнүн философиясы менен айырмалангандар.
адилеттүү жана жөнөкөй экинчи пландагы каармандарды жолуктурабыз. Жыйынтыктап айтканда, көрүүчүлөр жан тартуу сезими аркылуу каармандардын өзгөрүп жана өнүгүүсүнө фильмдеги колдонулган визуалдык түзүлүштүн жардамы менен күбө болушат. Фильмдин режиссеру Руслан Акун, продюсери Нурбек Айбашев жана команданын башка мүчөлөрү тасманын кандай тартылышы керектигин жакшы түшүнүп, кинонун негизги принциптерин колдонуусу Салам Нью-Йорк тасмасынын ошол жылдардагы кинопрокатта эң кирешелүү болгонуна себепкер боло алды. Тасма Сеулдагы эл аралык фестивалда жюрилердин атайын байгесине ээ болуп, заманбап кыргыз киносунун мыкты эталонуна айлана алды. Жаңы чыгарылыштарда көрүшкөнчө.